Запись. Саламатсыздарбы? Кыргызстандагы COVID-19 жайылуусу боюнча буга чейин Оксфорд университетинин окумуштуулары менен биргеликте эпидемиологдордун тобу прогноздорду жасап, бир канча сценарийди анализдеп чыгышкан болчу. Азыр ошол прогноз ишке ашып жатканын адистер айтып жатат. Мындан ары кандай болот? Кырдаал коронавирустун Кыргызстанда жайылуусу качан токтойт? Мына ушул суроолорго эпидемиолог, ошол изилдөөчү топтун мүчөсү Чынар Жумалиева түз эфирде жооп берет. Чынар, саламатсызбы? Саламатсыздар. Азыркы учурдагы эпидемиянын жайылышы боюнча сиздер буга чейин эле прогноз берген экенсиздер. Ошол прогноздоруңуздар кандайча ишке ашып атат? Ошол боюнча анан сиздердин изилдөөчү тобуңуздар жөнүндө маалымат бере кетсеңиз бизге. Рахмат. Анда уруксат берсеңиздер, биринчи ушул изилдөөчү топ тууралуу маалымат бере кетсем. Бизде тилекке каршы ушу Кыргызстанда азыркы тапта математикалык моделдештирүү жана мындай эпидемияны божомолдоо Ошол боюнча божомолдоого мындай тиешелүү мындай ыкмалар иштеп чыккан эмес да. Андай математикалык моделдештирүү боюнча иштеген адистерибиз дагы жок да эсе. Ошондуктан ушул биздин Кыргызстанда жаңы эле биринчи учурлар COVID-19 биринчи учурлары катталып баштаган кезде Кыргызстандагы Сорос фондунун медициналык иштери боюнча жетекчиси Айбек Мукамбетов ушул демилгени көтөрүп чыкты эле. Бул эпидемия Кыргызстанга келген соң, муну божомолдоо түзүш үчүн, прогноз түзүү үчүн математикалык модельдөө ыкмасы менен иштеш керек деген. Айбек ошол учурда Оксфорд университетинде азыркы тапта иштеп жүргөн, эмгек кылып жүргөн биздин мекендешибиз Айнура Молдокматова менен байланышка чыккан. Айнура Молдокматова азыркы тапта Оксфорд университетинде бир чоң бир лабораторияларында иштеп жүргөн кези профессор Лиза Уайт айымдын жетекчилиги менен ошол математикалык моделдештирүү боюнча топто иштеп жүргөн кези. Ал Лиза Уайт айым ошол айтылуу Оксфорд университетинин негизинде ошондой математикалык моделдештирүү жүргүзүү боюнча бир адистердин тобун чогулткан. Ал топ ошо бир дүйнөлүк бүткүлдөнүк COVID-19 эпидемиясын моделдештирүү боюнча консорциумга кирген. Биз дагы Кыргызстандын атынан биздин изилдөөчү топ ошол консорциумга мүчө болуп киргенбиз. Ал консорциумга өтө көп мамлекеттер кирет дүйнө жүзү боюнча. Бирок айта кетиш керек, мурунку Советтер Союзу мамлекеттеринин арасында Кыргызстан ошол топко биринчилерден болуп кирген. Ал ошол эле кезде март айында бизде биринчи учурлар катталып жүргөн кезде биз тобубуз менен, ушу изилдөөчү тобубуз менен Саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилигине жолукканбыз. Анын ичинен министр Сабыржан Токтосунович Абдикеримов, министрдин орун басары Нурболот Усимбаев биздин демилгени колдоп, ошол прогноздун өздөрү колго алышкан жана биздин изилдөөчү топко тиешелүү маалыматтардын баарын дайындап беришкен. Бул маалыматтарды чогултканга бизге Саламаттык сактоо министрлиги, ошо менен бирге эпидемия ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиология көзөмөлдөө департаменти дагы жардам берген. Мына ошол мекемелердин жардамы менен биринчи этап апрелдин
аяктарында биз бүтүргөнбүз. Апрелдин аягында бүтүрүп, бул ал кезде чектөөлөр алына элек болчу. Ошо чектөөлөрдү алыш керек маселесин чечилип аткан кезде республикалык штабка биздин ошо модельдештирүүнүн жыйынтыктарын көрсөткөнбүз. Биз бардыгы болуп 6 сценарий иштеп чыкканбыз. Баягы эпидемия негизи, бул эпидемиологиялык процесс негизи бул өтө сезимтал процесс. Адамдын жүрүм турумуна дагы өтө көп көз каранды. Ошону эске алып 6 сценарийди иштеп чыкканбыз жана ошол 6 сценарийди республикалык штабтын алдында айтып бергенбиз. Эми тилекке каршы ошол 6 сценарийдин азыркы тапта биз эң мындай начарыраак жолу менен баратабыз азыркы кезде. Ошол эле кезде апрелдин аягында ошо болжоп биздин ошо модельдештирүү негизинде ушундай божомолдор чыккан. Эгерде баягы кандайдыр бир атайын чараларды көрбөсө, чектөөлөрдү пландуу түрдө эмес, мындай бир моментте чектөөнүн баарын алып койсо, ушул биздин саламаттык сактоо системасына өтө эле күч келет жана мынчалык оор жүктү көтөрө албайт деген божомолду бергенбиз. Тилекке каршы азыркы биз көрүп аткан кырдаал ошондой болуп баратат. Ошол сценарий менен баратабыз. Сиздердин ошо сунушуңуздар боюнча штаб өзүнүн оюн билдирдиби? Сиздер кандай чараларды көрүш керек деген сунуштарды бердиңиздер эле? Негизи айта кетиш керек, изилдөөчүлөрдүн максаты баягы изилдөөнүн жыйынтыгын биз көрсөтүп беришибиз керек. Ал эми чечимди тиешелүү адистер кабыл алыш керек да. Мындайча айтканда өкмөт жанагы биздин чечим кабыл алуучу адамдар кабыл алыш керек. Бирок биз ошол эле изилдөөбүздүн натыйжасы менен эле чектелбей, республикалык штабка бир нече сунуштамаларды бергенбиз. Өзгөчө бул жанагы калк менен иштөө боюнча, мындайча айтканда биз азыркы айтып аткан социалдык аралыкты сактоо боюнча кайсы бир чектөөлөрдү биздин жарандарыбыз баягы өз ыктыяры менен аткарышы керек эле. Ошондой эле бул чектөөлөрдү мындай поэтапно деп коебуз. Жапырт бир моментте алып салбай, баягы аз-аздан алып, ошо менен бирге ишкерлер менен, иштеп аткан мекемелерибиз менен, биздин жөнөкөй жарандарыбыз менен бир өтө көп бир мындай кандай десем, биргеликте бир иштерди жүргүзүш керек эле, өзгөчө баягы түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүш керек эле. Тилекке каршы ушундай бир мезгил болуп кетти, чектөөлөрдү алган соң өзгөчө. Ушул коронавирус барбы жокпу деп ишенбестик дагы пайда болду калктын арасында. Бул дагы эпидемиологиялык кырдаалдын өрчүп кетишине өзүнчө бир таасир этти. Жеке эле баягы өкмөт күнөөлүү, саламаттык сактоо системасы күнөөлүү деп айтканда болбойт. Чын айтканда, бул эпидемиянын ушундай абалга келгенде биз өзүбүз дагы күнөөлүүбүз. Жоопкерчиликти ар бир жаран өз мойнуна дагы мындай ситуацияда алыш керек. Албетте, өкмөт тараптан дагы атайын бир мындай чектөөлөр, атайын бир чаралар көрүшү керек эле. Бирок биздин өзүбүздүн калктын дагы жанагындай кайдыгер болуп койгон мамилеси дагы ушундай бир таасир этти. Сиз жана айтып өттүңүз, ошо 6 сценарий боюнча бул прогноздорду иштеп чыкканбыз деп. Ошол 6 прогнозго бир кыскача токтолуп өтөсүзбү? Биринчи сценарий боюнча кандай болсо, кандай жыйынтык болмок, экинчи сценарий боюнча кандай болмок дегендей. Элге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн да. Биринчи сценарий боюнча биз чектөөлөрдү азыр уруксат берсеңиз, мен азыр презентацияга кайрыла кетейин. Ооба. Мен сизге демонстрация экранына уруксат берейинби ушул жерден эле? Демонстрация кыла алат болуш керексиз, көрсөтө берсеңиз болот. Так.
Мына мен азыр уруксат ачтым сизге дагы. Азыр. Göründü. Ооба, көрүнүп атат. Анда так. Бул биринчи сценарийибиз болчу. Өзүңөр билгендей, негизи чектөөлөр ушу майдын биринчи аптасында чектөөлөр алынып баштаган Азастан четинен. Эгерде бул базовый сценарий деп коебуз, бул биринчи сценарийде, негизги сценарий. Ошол эле май айынын башында бүт болгон чектөөлөрдүн баарын алып салып, бир гана жанагы колду жууп, анан гигиенаны сактаганда эле калтырып койсок кандай болот эле депчи. Эми бул жерде көрүп турасыздар, RT деген показатель турат. Бул көрсөткүч. RT бул бир адам, оорулуу адам же болбосо вирусту алып жүрүүчү адам канча адамга жугуза алат деген көрсөткүчтө. Ушул RT-ге эпидемиянын ылдамдыгы, тездиги, жайылып кетишинин тездиги ушул RT көрсөткүчүнө байланыштуу. Ошондо марттан декабрга чейин, мындайча айтканда 2020-жылдын аягына чейин ушул сценарий боюнча 82% жалпы Кыргызстандын калкынын 82% ооруп жана айыгышы керек эле. Эми айыккан айыгып, айыкпаганы айыкпайт да мындай учурда. Бул базовый сценарий катары алганбыз, бирок бул сценарий толугу менен аткарылган жок. Себеби биз ал кезде, бул сценарийди түзүп аткан кезде чек аралар ачылат жана аба каттамдары, чет өлкөлөр менен аба каттамдары ачылат деген, уруксат берилет деген божомол менен жасаганбыз. Толугу менен уруксат берилет деген. Толугу менен ачылат. Бирок чек аралар ачылган жок. Эл аралык каттамдар ачылган жок. Ошондуктан азыркы божомолубуз менен, азыркы прогноз менен бул 82% эмес, 52%ды түзүп атат. Негизги ушул сценарийде биз жанагы чек аралар ачылат жана эл аралык каттамдар толугу менен уруксат берилет деген божомол менен жасаганбыз. Бул биринчи сценарийибиз. Эми бул сценарийге ылайык мына бул сүрөттү көрсөңүздөр, оң жактагы бул график. Бул астындагы көк түстөгү мындай бир көрүп турасыздар, бул толкун дейбизби, кичине мындай көтөрүлүп турган графикти көрүп атасыздар. Бул биздин ошол жанагы мындай реанимациялык жардамга муктаж болгон адамдардын саны. Бул жерде мындай көк сызыкты көрүп турасыздар. Бул жанагы биздин ошол кездеги реанимацияларда болгон койка орундар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына бул көк түстөгү адамдардын саны, мындайча айтканда жанагы ошол ИВЛ аппаратка муктаж болгондор, реанимациялык койкаларга муктаж болгон адамдар, тиги биздин болгон ошол кездеги апрель айында болгон койка орундар реанимациядагы жана ИВЛ аппараттарынан бир аз ашып турат. Мындайча айтканда, саламаттык сактоо системасы, биздин дарылоочу мекемелер ушундай учурда өтө кыйынчылык менен иштеп аткан кези болот да. Реанимациялык орундар жетпей жана койка орундар, ИВЛ аппараттары, жасалма дем алдыруучу аппараттар жетишпей турганын көрүп жатабыз. Анан бул жерде болсо бул болжолдуу жанагы өлүмдөрдүн саны. Мына бул эң астында турган жанагы кызыл түстөгү
бул ошол ИВЛ аппараттарды жана реанимация орундары жетпей калгандын кесепетинен каза тапкан жарандардын божомолдуу саны. Бул эң начар биздин сценарийлерибиздин бири деп айтсак болот. Эми кыскача экинчи сценарийди айта кетсек, бул эгерде ошол өзгөчө кырдаалды алган соң кандайдыр бир чектөөлөрдү, өтө катуу эмес чектөөлөрдү калтырсак кандай натыйжаларга келмекпиз. Мындайча айтканда, эгер жанагы контактта болгон, тыгыз байланышта болгон адамдардын карантини, бул азыркыдай болуп аткан карантин эмес, жанагы өтө мындай строгий, мындай катуу сакталчу карантин. Жана эгерде жана респиратордук симптом деп коебуз, жөтөл, дене табы көтөрүлүп, чүчкүрүп же дагы башка ушул сыяктуу симптомдор пайда болсо, самоизоляция, мындайча айтканда үйдөн эч жака чыкпай, бир гана үйдө отуруп, анан кийин ошол менен бирге гигиенаны өтө катуу сактасак кандай болот эле? Бул экинчи сценарий. Ал сценарийге ылайык бизде ооругандардын саны кескин түрдө азаят эле. Жана жылдын аягына чейин 60 65% COVID-19 менен жугузуп, айыккан айык, айыкпаган айыкпай, ошондой калктын жалпы санынан 65% ооруп, COVID-19 менен оорумак. Үчүнчү сценарийибизге ылайык, орточо кандайдыр бир чектөөлөрдү кармасак, жанагы COVID-19 аныкталган жарандарыбыз менен тыгыз байланышта болгон, контакт болгон адамдарды тыгыз абдан мындай катуу карантинге алсак, жана симптомдор пайда болгондо өтө катуу эреже боюнча баягы самоизоляция, өзүнүн үйүндө отуруп эч жака чыкпай, эч кандай контакт болбосо, жана гигиена рук, мындайча айтканда гигиена эрежелери катуу сакталса, анда өзүңүздөр көргөндөй, жылдын аягына чейин, декабрь айына чейин мындай сценарийде калктын 59%, 60%-на жакын адамдар COVID-19 жуктурмак, жана айыккан айыгып кетмек. Мындай учурда жанагы мына мындай графиктерди көрүп атасыздар. Бул графиктерге ылайык саламаттык сактоо системасына анча көп катуу күч келбейт эле, жана реанимациялык койкалар, жанагы жасалма дем алдыруучу аппараттардын күчү, саны жетиштүү болмок эле. Бул графикте көрүп турасыздар, мына бул чейин, бул биздин реанимациялык койка орундардын саны болсо, астында мына бул биздин мындайча айтканда эпидемия мындай жайылуу түрдө өтүп атат да, өтө бир заматта өйдө көтөрүлүп кетпей, мындай жайылуу түрдө өтүп атат дагы, жана биздин реанимациялык койкалар да жетишип атат, ИВЛ аппараттары дагы жетишип атат. И саламаттык сактоо системасына, саламаттык медициналык кызматкерлерге да анча көп күч келген жок. Жана үстүндө турган бул сүрөттөргө көңүл бурсаңыздар, мына бул кызыл белгилер, мына кызыл, кочкул кызыл көрүп турасыздар. Бул жанагы ошол ИВЛ аппараттары жетишпей калгандыктан, реанимацияда койкалар жетишпей калгандан каза тапкан адамдардын саны. Көрүп турасыздар, сол жактагы графикте саны өтө эле көп, жана оң жактагы графикте бул бир аз азайып атат. Бул сценарий 3А деген сценарий эле. Мына бул жерге көңүл буруп кетсеңиздер, мына бул кочкул кызыл түстөгү өлүмдөр, бул мындайча айтканда биз буларды токтото алат элек. Эгерде биздин реанимациялардагы орундар, дем алдыруучу аппараттар, ошондой эле медициналык кызматкерлердин саны жетиштүү болсо, муну биз токтото алабыз. Ама эң үстүндө турган могу көк түстөгү бул эми бул дагы өлүмдөрдүн саны, бирок бул өлүмдөрдүн санын биз кыскарта албайт элек. Мындайча айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда,
бир ушул бейтаптын жанына бирден ИВЛ аппарат бирден реаниматолог туруп коюп койгон учурда дагы бул өлүмдөр баары бир болмок. Балким баягы өзүнүн пациенттин бейтаптын өзүнүн абалына жараша, кошумча ооруларына жараша болобу, бирок бул өлүмдөрдү элекке каршы биз токтото албайт элек. Бирок мына могу астында турган кочкул кызыл түстөгү көрүп аткан өлүмдөрдү бул кыскартканга мүмкүнчүлүгүбүз бар эле эгер тиешелүү чараларды көрсөк. Андан соң дагы бир сценарий 3Б деген, бул эгерде биз жанагы чектөөлөрдү калтырсак, бул положительный, мындайча айтканда COVID-19 тастыкталган адамдар менен контактта болгон адамдарды өтө катуу карантинге алсак, симптомдор пайда болгондо самоизоляция, мындайча айтканда эч жака чыкпай, эч кандай контакт болбой үйдө отурсак, гигиена эрежелерин катуу сактасак, жана ошондой эле социалдык аралыкты сактоону, бул мындайча айтканда жанагы чектөөлөрдү дагы бир 5 жумага узартсак, кандай сценарий болмок эле? Мында болсо өзүңүздөр көргөндөй декабрь айына чейин калктын 54% COVID-19 чалдыкмак. Бирок ошол менен бирге мына кийинки графикке көңүл бурсак, мында жанагы эпидемия өтө эле мындай жайылып кетип атат да, мезгилде тарап атат, узакка чейин созулуп кетип атат. Бир моментте жогорулап кеткен жок, саламаттык сактоо системасына күч келген жок. Бирок мындай чектөөнү сакташ экономикалык абалга терс таасирин бермек эле. А кезде өзүңүздөр билесиздер, жанагы локдаун убагында чектөөлөр турган кезде адамдардын экономикалык, биздин жарандарыбыздын экономикалык абалы начарлап кеткен эле. Мындайды кармап туруш чын эле болбойт эле. Эми дагы бир ошол сыяктуу ушуга окшошкон сценарий 4А деген, бул эгерде жанагы өзгөчө кырдаалды дагы бир 5 жумалык мөөнөткө сактап турсак, кандай болот эле? Жана ошол 5 жумадан кийин чектөөлөрдү бир заматта баарын кое берип салсак, кандай болот эле деген сценарий эле. Бул сценарийде кайра жана эң биринчи негизги базовый сценарий сыяктуу эле байкасаңыздар, декабрь айына чейин калктын 82% COVID-19 чалдыкмак. Биз болгону ошол чектөөлөрдү сактоо менен, чектөөлөрдү дагы 5 жумага узартуу менен эпидемиянын толкунун 1 айга жылдырып койдук. 1 айга жылдырып коймокпуз, бирок 1 айдан кийин жанагы кое бергенден кийин кайра эле баягы кырдаал болмок. Болгону 1 айга кечирээк. Мына ушундай сценарийлерди иштеп чыктык элек. Кыскача айтып кетсек, мына ушундай сценарийлер, анын бул 5-ин айтып бүттүк, дагы бир сценарий так ошондой эле жанагы чектөөлөрдү кармап туруп, дагы 10 жумага, мындайча айтканда 10 жума бул 1,5 айга жанагы өзгөчө кырдаалды создуктурсак, анан ал 10 жумадан кийин, 10 жума аяктагандан кийин, өзгөчө кырдаал бүткөн соң, жанагы контактта болгон адамдарды изоляцияга кармап, добровольный домашний карантин өз ыктыяры менен үйдөн чыкпай, үйдө карантин болууга жана социалдык аралыкты сактоону күчөтсөк, анда деги эле бул сүрөттү карасаңыздар, мындай абдан эпидемиологиялык жактан абдан жакшы кырдаал түзүлмөк эле. Саламаттык сактоо системасына эч кандай күч келбейт эле. Мына эпидемиологиялык бул кривой деп коебуз. Ооругандардын саны ИВЛ аппаратка муктаж болгондордун
реанимациялык койка орундарга муктаж болгондордун саны өтө аз болот эле. Бирок бул сценарий чын айтканда аткарууга эч мүмкүнчүлүк болбойт эле, себеби анда Кыргызстандын эпидемиологиялык кечиресиздер, экономикалык абалы өтө төмөн түшүп кетет эле жана биздин элге бул чын айтканда бул өтө мындай экономикалык абалына чоң таасир этип, мындай кармап турууга мындай эч мүмкүнчүлүк жок. болбойт эле. Эпидемиологиялык жактан карасак эң идеалдуу вариант ушул, бирок экономикалык жактан мындай вариантты аткарыш мүмкүн эмес эле. Азыр бизде кайсы сценарий ишке ашып атат деп ойлойсуз, ушу сценарийлердин ичинен? Сценарийдин эми бул Жакындашып атат да. Базовый эң биринчиси ишке ашып атат. Себеби биздин саламаттык сактоо системабызга өтө кыйын болуп атат азыр. Өзүңүздөр билгендей, мына ооруканаларыбызда орун жетишпей жатат. Реанимациялык койка орундары жетпей атат. Өкмөт өтө тез, өтө бир кыска мөөнөттө ушундай жаңы койка орундары ачканга муктаж болуп жатат. Ошондой эле жанагы өзүңүздөр көрүп аткан жанагы күндүзгү стационарлар, кандайдыр бир саламаттык сактоо системасына ылайыкталбаган имараттарда, мейманканаларда стационарлар ачылып атат. Жатаканаларда, студенттик жатаканаларда, ал эмес жанагы эме стадион, кечиресиздер, спорт залдарды дагы али жок, жанагы күндүзгү стационарларды ачканга муктаж болуп атат. Албетте ал жакта жанагы инфекциялык көзөмөлдөө деп коебуз. Бул жанагы ошол стационарларда инфекциялар тарабаш, мындай инфекцияны тарабаш мындай немелер, эрежелер тилекке каршы сакталбай жатат. Биз аны сактаганга эч азыр айлабыз жок болуп атат да, мындайча айткандачы. Кечээ мен бир жерден окуп калдым, ошо биринчи коомдук телеканалдан бир эпидемиолог сүйлөп, ошо 2 жуманын ичинде вирус жуктургандардын саны ылдыйлайт деп прогноз кылыптыр да. Анан социалдык тармактын колдонуучулары аябай ушул жаңылыкты күтүп атыптыр. Анан баардыгы эле оозуңамай деп комментарий жазып атышат. Мен сизден сурайын дедим эле, ушундай бир прогноз айтканга болобу? Так качан токторун адистер айта алабы, прогноздой алабы? Тилекке каршы бул коронавирус инфекциясы негизи жаңы чыккан инфекция болуп аткан соң, азыр бул вирус аягына чейин изилденип бүтө элек. Бул вирус пайда болгонуна 1 жыл боло элек. Жана мындай божомолдорду эртең бүтөт, бүрсүгүнө бүтөт деп азыр эч ким айта албайт. Себеби эпидемиологиялык процесс, мен башында айтып кеттим, бул негизи өтө сезимтал процесс. Өтө сезимтал процесс жана көп нерселерге көз каранды. Албетте бул биринчиден вирустун өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү болот, өзүнүн бир сапаттары болот. Бул вирус өтө контагиозный экен, контагиозный деп коебуз. Бул бир адамдан көп адамга жукканга баягы бир жөндөмү бар экен, жана ошондой эле инкубациялык мөөнөтү узак экен. Мындайча айтканда, жанагы оорунун белгилери чыга элек кезде адам өзү вирусту алып жүрүүчү экенин дагы билбейт, жана ошол эле учурда бир топ адам үчүн инфекциянын булагы болуп калышы мүмкүн да. Албетте бул вирустун өзүнүн сапаттарына көз каранды. Бирок ошондой эле адамдын жүрүм-турумуна да көз каранды. Бул адам деп мен эмнени айтам? Адам деп жеке эле биздин калкыбыз эмес, өкмөт дагы. Бул мындайча айтканда мамлекет тараптан дагы кандай иш-чаралар каралат, кандай иш-чаралар өткөрүлөт, ошол менен бирге биздин калкыбыз дагы ошол иш-чараларды кандай кабыл алат, дарыгерлердин сунуштамасын кандай аткарат, мына ушул нерселерге өтө көз каранды. Мындайча айтканда, кийинки эпидемиянын өрчүшү кандай өсөт, кандай болот, бул
көп нерсеге көз каранды. Анын ичинде биздин өлкөбүздүн политикасына, мындайча айтканда, бул эпидемияга карата болгон политикасы кандай чектөөлөрдү киргизеби, же баягы калк менен ишибизди күчөтөбүзбү, түшүндүрүү иштерин күчөтөбүзбү, ошондой эле элибиз ошону кандай кабыл алат, баягыдай эле жанагы ковид диссидент деп коет, ковидке ишенбейсиздер көп болобу, же кой деп ушул биргеликте ушул дарыгерлердин сунуштамаларын аткарып, изоляцияны сактап, социалдык аралыкты сактайбызбы, той топурларыбызды токтотобузбу, мындай көп жерге топтолуп бири бирибизге барып канды токтотобузбу, ушул нерселерге өтө, маскаларды жана бет каптарды тагынабызбы, ушул нерселерге көз каранды. Элибиз кандай алып жүрсө өзүн өзү, мамлекетибиз кандай иш чараларды киргизсе жана ошол иш чараларды аткаруусуна кандай көзөмөл болсо, көзөмөл күчөтүлсө, ушул нерселерге көз каранды. Азыр мисалы күн сайын республикалык штаб статистиканы берип атат да, ошол канчалык деңгээлде реалдуу картинаны көрсөтүп атат? Сиздин пикириңиз? Статистиканы азырынча республикалык штаб 2 статистиканы берип жатат. Байкасаңыздар, бул COVID-19 тастыкталган учурлары боюнча жана ошол COVID-19 тастыкталган учурунан каза тапкандарын жана пневмония учурларын өзүнчө берип жатат. Бирок ошол менен бирге биздин башкы пульмонологубуз профессор Талант Сооронбаев өзү айтып кетти, азыр бизде Кыргызстанда негизи биздин жергебизде ОРВИнин сезону эмес. Курч респиратордук инфекциялардын сезону эмес жана пневмониянын сезону эмес. Ошол пневмониялардын баарын буну COVID-19 деп тааный берсек болот деп айтып жатат. Лаборатордук жактан тастыкталбаган учурда дагы. Эми ушул саламаттык сактоо министрлиги азыр ошол үстүндө иштеп атат, менин билишимче. Ушул 2 ооруну бириктирип жана учетун эсептесин баягы бир эле ушул COVID-19 байланыштуу болуп эсептейбиз деп ошондой иштер жүрүп атат менин билишимче. Эми жыйынтыктоочу суроо болсун, элге бир кеңешиңизди айтсаңыз да, коомчулукка кандай болгондо биз өзүбүздү ушул вирустан сактай алабыз? Эң биринчиден ар бир жаран өзүнүн социалдык баягы ответственность деп коебуз, өзүнүн жоопкерчилигин моюнга алыш керек. Бир эле мамлекетти күнөөлөп отурганыбыз болбойт. Элибизден айланса болот, азыркы учурда ушул кырдарда биргеликтешип жардам көрсөтүп атат. Волонтерлук кыймыл күчөп атат. Бири тамак жасап дарыгерлерге тамагын ташып атса, бири дарысын таап берип атат. Мына кислороддук концентраторлорду биргеликтеп алып ушул ооруканаларга таратып атышат. Элибизден айланса болот. Ушул жардамдар көп көрсөтүлүп атат, бирок бул мындайча айтканда эпидемиянын баягы последствияларын, эпидемиядан чыккан баягы кесепеттерин азыр мындай оңдоого аракет кылып жатабыз. Ошол менен бирге ар бир жаран өзүнүн социалдык жоопкерчилигин түшүнүшү керек. Жанагы социалдык аралык деп кайра кайталап атабыз, ошол социалдык аралыкты сактаганга эң эле көп аракет кылышыбыз керек. Мына азыркы учурда мына бизнес өзү дагы колдоп, кээ бир соода түйүндөрүнүн акционерлери өз ыктыяры менен соода түйүндөрүн жаап атат. Базарлардын иши токтоп атат. Бул эми кандайдыр бир убактылуу чектөөлөр эгер өкмөтүбүз киргизбесе дагы биздин жөнөкөй жарандарыбыздан баштап ушу чоң бизнесмендерибиз ошону колдоп жатат. Мына ошол сыяктуу эле ар бир жаран өзүнүн социалдык жоопкерчилигин сезиши керек. Мына каза тапкандарга баягы албетте биз көңүл айтабыз, бирок ошол менен бирге кеңеш сунуштама республикалык штаб деле саламаттык сактоо министрлиги деле сунуштамаларын берип жатат. Жанагы Куран окутуу аземине, жаназа окутуу аземине көп адам катышпаса деп.
Бул мааниси жок. COVID-19 кайтыш болдубу, пневмониядан кайтыш болдубу, же башка бир илдеттенби, же башка бир себептерден кайтыш болдубу? Негизи биз ошол адатыбыз бар. Кой уят, барышыбыз керек. Кантип жаназасына катышпай коебуз, кантип бата кылбай коебуз деген адатыбыз бар. Ошолорду токтото турсак ушул кырдаалдан чыгып кетсек, кийин жай убакыт болгондо ал аз эместерди өткөрүп аларбыз. Той топур эми ресторандар жабык, бирок ошол эле учурда жанагы үйгө дагы топ көп туугандарды чакырып, көп конокторду чакырып, азыр чоң мындай кандайдыр бир үй бүлөлүк иш чараларды өткөргөнгө деле убакыт эмес. Мүмкүн болушунча ушул социалдык аралыкты сактап, мүмкүн болушунча үйдөн иштеп, ошол эле мекемелердин жетекчилери, ишкерлер болобу, өзүнүн жумуштагыларын эгер мүмкүнчүлүк болсо аралыктан иштегенге жол берсе, эгер андай мүмкүнчүлүк жок болсо ушул өз кызматкерлерин кандайдыр бир уюштуруп, транспорт менен жумушка жеткирип, же жумуштан үйгө жеткиргенге бир ушундай бир маселелерин чечип алса, себеби коомдук транспорттагы бул инфекциянын таралышы жолдордун бир чоң бири деп бул дүйнө жүзүндөгү башка өлкөлөрдүн баягы изилдөөлөрүнүн натыйжасы, жыйынтыктарында ошондой чыгып атат. Муктаждыгы жок, үйдөн көп чыкпай, үйдө болуп, социалдык аралыкты сактап, ошол менен бирге жанагы ооруп калган болсо, бизде азыр ооруп калган учурунда деле ушул соода түйүндөрүнө барып, же мындай аптекага барып дары дармек алып жүргөн адамдарды көрүп атабыз. Мүмкүн болушунча өзү барбай, жакын адамдары болобу, коңшу колоңдору болобу, же туугандары болобу, ошолор аркылуу керектүү нерселерин алып, мындай социалдык аралыкты сактап, үйдө албетте гигиенаны сактап, колду тезинен жууп, жанагы антисептикти байма-бай колдонууну үйрөндүк. Ошол антисептик менен колдонуп, албетте бет кап тагынып жүрүү бүт жерде, коомдук жерлерде бул эң биринчи талаптардын бири. Маегиңизге чоң рахмат анда. Кудай буйруп өлкөбүз эртерээк ушул апаттан чыгып кетсе экен деп тилеп турабыз бардыгыбыз. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, ден соолукта бололу. Аманчылыкта көрүшкүлө.